часов без участия адвоката. Эта императивная норма права русским языком и кыргызским языком четко прописано, объявляется только в присутствии адвоката. Естественно, почему настолько грубое нарушение было допущено, мы теперь понимаем. Вот тот злополучный документ, который интересует нашу власть. Если вы обратите внимание на эмблему, вы можете проверить эту эмблему. Это эмблема Службы безопасности Турции. В данном документе говорится, секрет особой важности, лично, указан номер досье, к сведению руководителя аппарата президента Турецкой Республики. Авиакатастрофа, происшедшая 16 января 2017 году в столице Кыргызстана, в городе Бишкек, турецкого грузового самолета и проведенные нами разведывательно-оперативные мероприятия в итоге дали результаты. У нас, вы прекрасно понимаете, таких результатов нет. Этот результат был уже известен. Что находящийся в самолете груз, сотовые телефоны, компьютеры, изделия, электроники, деньги, драгоценные металлы и камни принадлежали президенту Кыргызской Республики Атамбаеву и его супруге. В организации погрузки груза стоял гражданин Турции по прозвищу «Гремучая змея» с группой членов ОПГ, состоящей из граждан Турции и Кыргызской Республики. Вот этот документ, он собирался как заместитель депутатской комиссии рассмотреть на заседании депутатской комиссии. Сейчас официально мы просим парламент Кыргызстана исключить из состава данной депутатской комиссии по расследованию авиакатастрофы, прошедшей 16 января 2017 года в аэропорту Манас, лидера парламентской фракции Нурбек Текебаева, исключить из данной комиссии, включить в эту комиссию депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от фракции Атамекен Каныбек Иманалиева и по решению общей политической партии Атамекен. И все документы, результаты турецкой стороны, все имеющиеся материалы будут переданы исключительно депутатской комиссии. В эту комиссию приедут люди из турецкой стороны. В эту комиссию будут представлены все подтверждающие документы, в том числе данное письмо, оригиналы, только этой депутатской комиссии. Почему мы сейчас обращаемся как юристы? Мы передаем обращению, мы передаем пожелания фракции нашего Атамекена. Мы на самом деле беспокоимся за свою жизнь, потому что по сегодняшний день, вот третий день подряд, за мной, за Канатбек Азиз ездит машина, проверяет. На самом деле ищет оригинал данного письма, даже копию этого письма. И поэтому сейчас мы официально это говорим, что эти материалы будут предоставлены депутатской комиссии. Вы сами понимаете, что одна маленькая информация, что этот документ может оказаться в руках у Умирбека Черкешевича, принес такому результату. Поэтому завтра, если со мной
или с канатом что-то случится, вы прекрасно будете понимать, почему с нами такая как бы история случается. Спасибо. Урматтуу журналисттер, урматтуу Кыргызстандын эли. Бүгүн пресс-конференцияны мен биринчи биздин парламенттик фракция жогорку кеңештин лидери Өмүрбек Черкешевичтин кайрылуусу менен баштайм. Өмүрбек Черкешевич бүгүн 1 март 2017 жылы Калайык калкка биздин мындай кайрылуу менен кайрылып жатат. Менин адвокаттарыма Жакупбекова Чынара, Токтокулова Талайгүл. Менин Кипрге, Венага болгон сапарларымдын жыйынтыгында менин колума 2017 жылдын 16 январындагы Бишкек аэропортунда болгон авиакатастрофа боюнча маалыматтар тийди. Тилекке каршы аларды жарыялаганга үлгүрбөй калдым. Бул маалыматтарды ишеничтүү кишилердин аркылуу силерге берем. Бул маалыматтарды коомчулукка жана депутаттык комиссияга комиссиянын мүчөлөрүнө жеткирип коюңуздарды суранам. Эл чындыкты билиш керек. Урматтуу менен Өмүрбек Черкешев. 1 март 2017 жылы. Урматтуу кыргызстандыктар, биздин кыргыз элибиз илгертеден бери эле башын жерге салып, чындыктан качпаган эл. Өмүрбек Черкешевич ушул 25 жылдан ашык жалаң чындыкты айтып элге күйүп келе жаткан адамдардын бири. Өзүңүздөр билесиздер, Кипрга узап жатканда, андан келгенде дагы ушул эле сиздер журналисттер аркылуу Калайык калкка бардыгына жашыруун бир окуя катары билинди. Эмнеге барды? Ким менен жолукту? Биздин бийлик ар кандай окуяларды элге таркатышты. Өзүңүздөр билесиздер. Эмне ким менен жолукту деген ар кандай окуялар болду. Ушул Кипрдан келгенден кийин президент өзү генералдык прокуратурага кайрылып, ушул маалыматтарды текшергиле деген. Ошондо дагы пресс-конференциянын аркылуу же ошол генералдык прокуратурага дагы биз мындай маалымат бергенбиз. Чындыгында Өмүрбек Черкешевич абдан көп маалыматтарды алды. Ал маалыматтар тастыкталгандан кийин Калайык калкка жеткизилет. Эки маалымат болгон эле документтери менен сиздерге көрсөткөн Өмүрбек Черкешевич ошол баш прокуратурага берилген. Ошондо дагы айткан, менде маалыматтар бар. Колума тастыкталып тийгенден кийин сиздерге жөнөтөм деп. Венадан иш сапары менен келе жатканда ошол элдин баарын өзгөчө биздин бийликти кызыктырып алган документ колуна тиймек. 24 февраль күнү 25-да 26 эртең. 26 февраль күнү саат 3-тө бүтүн биздин калк ушундай Өмүрбек Черкешевичтин кармалып кеткенин уктук. Биринчи биздин сурообуз мындай болду. Эмне үчүн Венада жүргөндө Өмүрбек Черкешевич ушундай кылмыш из козголгонун билди. Жакшынакай эч жакка качып кеткен жок. Ошол жакта калып калган жок. Кыргызстанга келе жаткан жеринен ошол траптан бир шпионду же бир башка абдан коркунучтуу преступникти карамагансып, жанындагы жубайына көрсөтпөй колун бутун толгоп алып кетишти.
биздин карапайым элден дагы чындыгында мындай суроо түзүлдү да эмне үчүн? Венадан келген кишини ушул аэропорттон колун бурап алып кетиш керек. Эмне үчүн? Эртең менен жакшынакай келгенден кийин деле жогорку кеңешке келме, пресс-конференция берме. Ошол жерден деле алса болот беле? Жок. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Бүгүн эмне үчүн деген суроонун жообу табылып жатат. Ушул кагазда, расмий түрүндө келип турган кагазда 2017 жылдын 16 январында болгон каргашалуу окуяны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол учактын жыгылганы. Өмүрбек Черкешевич ошол депутаттык комиссиянын жетекчилигинин заместителі болду. Ушул документте мындай деп көрсөтүлүп турат. 16 январь 2017 жылы болгон учактын авиакатастрофасында Бишкектеги оперативдик маалымат боюнча жыйынтык болду. Жыйынтык негизинде ошол самолетто болгон жүк бул сотовый телефондор, компьютерлер, изделиялар, электроникалар, акчалар, драгоценный металлдар жана таштар драгоценный. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевга жана анын аялына тийиштүү. Ага чейин депутаттык комиссиядагы бардыгы калайыкка кайтылган. Эмне үчүн бул күч чындыгында бул жүк кимге тийиштүү деп, кимге тийиштүү? Ошол жүктү кимге тийиштүү дегенди ушул депутаттык комиссияга тастыктап жаткан. Мына ошол жүк кимге тийиштүү экенин кагаз түрүндө келип жатат. Дагы бул жерде көрсөтүлүп атат. Ошол жүктүн организация погрузка деп коет, ошого Турциянын жараны Гремучая змея деген адам ОПГнын мүчөсү болот экен. Жана Кыргыз Республикасынын ошол ОПГда турган мүчөлөрү жана ошол Гремучая